Малдын тойтунун баасы быйыл былтыркыга салыштырмалуу бир топ жогорулаган. Айрыкча беденин баасы сезилерлик кымбаттады. Өткөн жылдын ушул маалы менен салыштырганда ортодогу айырма 70 сомду түзөт. Кара чөп 60 сом, самандын таңгагы 40 сомго чейин кошулган. Чөп саткандардын айтымдарына караганда кымбаттоо дээрлик 30%га чейин байкалат. Беденин наркы эле жогору, 70 сом жогору былтырга караганда. Мындай эсептегенде былтыр 160-170ден болуп аткан болсо, быйыл 230-240 болуп атат. Алармандардын арасында ошо талап келип атат. А самандын баасы болсо, былтырга караганда саман 40 сом разы келет. Былтыр 140 болгон болсо, 170-180ден сатылып атат. 70ден көп талап көр. Кара чөптүн болсо баасы былтырга салыштырмалуу былтыр 160-140 болгон болсо, быйыл 210-220 болот. Сатуучулардын айтымдарына караганда, быйыл чөп жаңыдан сатыкка чыга баштаган мезгилде эле кымбат болгон. Беденин таңгагы жеринде 150 сомдон сатылган. Ал эми 200 сомдон ары кымбатташы акыркы 2 айдан бери байкала баштады. Суук түшкөндөн кийин кымбаттап кетишине көпчүлүк малга тоютту убагында камдабай жапыртала баштаганы себеп болсо, экинчиден быйыл чөп жакшы болбой калган. Элде быйылча тоют аздык болгон үчүн, талада тоют кем болгон үчүн ошон үчүн кымбат болуп кетти. Элде эч кимде жок, быйыл заготовка эч ким кыла алышпады. Сезондо ала турган адамдар ала албагандар ошо азыр эми алып атышат да. Себеп курукчулук болду, элдин гектар жеринен азырактан чыгып калды чөп. Ошо. Алармандар эмне деп атат, эми алып атабы? Эми алармандар алып атат, азырактан алып атат эсептеп. Алар эми кымбат деп баары бир алат экен да. Азырынча чөп мындан арыда кымбаттайт же арзандайт деген божомол жок. Бирок сатуучулардын баамында быйыл Ош облусунда чөп жетиштүү, тартыштык байкалбайт. Фермерлер болсо чөп кымбаттаган сайын кабатыр. Анткени тоют кымбат болсо мал өзүн өзү актабайт. 150, 160 ошонун тегерегинде болсо жакшы болот эле. Азыр 200-200ден ашып кетти да. Ошо баары кичине жөнгө салып кичине арзаныраак болсо бизге жакшы да. Баары эле кымбаттап быйыл көп нерсе кымбат болуп атат. Тоют кымбатта фермерлер санаа тартып турган чакта малдын жеми да былтыркыдай арзан эмес. Жүгөрүнүн акшагы былтыр 10 сомдон сатылса, азыр килограммы 18 сомдон. Ал эми 1 килограмм арпа 20 сом, кебек 16 сом, күнжара 26 сомдон сатылып жатат. Макашак же болсо кебек кымбат болуп атат, 18 сомдон деп. 1 килограмм маржеги менен тартылган кебек. Жазында семирип калып, ошондо баласы калып атат да, тууган баласы. Бизге, дыйканга. Айтлаганан жеми менен эсептегенде дарыгарлы болгон. Тоют саткандардын айтымдары боюнча, чөп акыркы жолу мындан 5-6 жыл мурда кескин кымбаттап кеткен эле. Быйылкы кымбаттоо анчалык байкалбаса да, жылдагыга салыштырмалуу бир топ жогору. Сатуучулар муну жыл өткөн сайын малдын башы көбөйүп жатканын, ошондуктан малдын тоюту Баткен жана Жалал Абад облустарына да ташылып жатканы менен себеп келтиришет. Эске сала кетсек, быйыл өкмөт малдын тоютун экспорттоого убактылуу тыюу салган. Назгүл Ахунова, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары. Быйылкы жылы жылдагыга салыштырмалуу 5600 гектарга көбүрөөк тоют өсүмдүк эгилди. Башкача айтканда 50500 гектар тоют кандал эгилген. Былтыр 745 000 тонна тоют жиналды. Былтыркыга салыштырмалуу 3000 тоннага көбүрөөк. Ош облусунда негизинен көп жылдык өсүмдүктөр, анан биздин тоют даярдоочу чөп орундуу аянттарыбыз көп болгондугуна байланыштуу жакынкы Баткен, Жалал Абад облустары биздин Ош облусунан көбүрөөк алар ташып кетишет. Себеби бизде көп жылдык өсүмдүк, беде өсүмдүгү көбүрөөк экендигине байланыштуу. Ошондуктан быйыл баасы, анын үстүнө малдын да саны көбөйүп, ошо тартыштыгы быйыл бааны кымбатташы. Ошондон себеп деп эсептейм. Себеби бүгүнкү күндө бир чук пресс, беде пресси 200 сомдон ашык да, 250 сом, 200 сомдон ашык. Ошол жыйнап аткан учурда 100 сомдон башталган да.
ошо сыртка ташып кеткендиги үчүн башка облустарга ошонун себебинен баасы да быйылкы жылы көбүрөөк.